Mana kırgızlar. Kede mындай ой жүгүрүп берекелде дейсиңер го. O berekelde emес o. Barakallah деген söz al. Allah bereke versin. Oy berekelle деп koydu. Күрөшчү көтөрүп бар. Ошо Алланын береке берген үчүн ошо иш болуп атат. Биз Кудайыма шүгүр ата бабабыз жакшы эле үйрөткөн. Бирок кийин аны бурмалап жүрүп биз кыргызча кылып бергенбиз да. Берекелде деп койду. Берекелде. Кана мааниси айтчы, келде деген не деген сөз? Келде эмес, баракаллах. Allah берекесин берсин деген сөз. Түшүндүңбү? Мабрук дейт. Ай ошо берекелүү болсун деген сөз. Мубарак деген сөз. Анан кээ бир кыйындар же динден бир маалыматы жок, же Куранды берсең тааныш тамгасын таппай эле, же бир орусча бир менен брошюркалар бирдеме окуп алаттан Жума мубарак деген болбойт дейт. Бул дуа жумаң берекелүү болсун деген дуа. Эмнеге болбосун? Эмне десе Жума күнү кыямат болот экен. Кыямат болсо эмне болуптур? Бул дуа маселеси. Жумаңыз берекелүү болсун. Кутман таң күнүңүз берекелүү болсун десе эч нерсе болбойт экен да. Жума мубарак десе болбойт. Болот. Айта бер. Бирок эми баягында эле келип алып бирөө таштаган бирөөгө таштай беришин кереги жок. Ал мындай өзүң көңүлүң башка жакта. Базарды ойлоп атасың, музыканы көрүп атып, SMS жөнөтпө. Аны жөнөткөндө сен дуа кылып жөнөт. Ихлас менен. Кудайым сизге бүгүн жумаңызды берекелүү кылсын. Жумада дуаларыңызды Аллах кабыл кылсын. Жума күнү Аллах сизди кырсыктан сактасын. Соодаңызга береке берсин, үйүңүзгө береке берсин деген жакшы дуа максатта жөнөт. Жөн эле группага 100 тасыга шат таштап койбой. Жүрөгүңдө жок. Ал эмне керек аны?